Кыргызстандыктарды чет өлкөдө жумушка орноштуруу менен алектенген 11 агенттиктин иши токтотулду. Бул тууралуу Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги маалымдады. 12 сентябрда берген маалыматы боюнча иш менен камсыз кылган агенттиктерге көзөмөлдү күчөтүү максатында жасалып жатканы маалым болду. Аталган министрлик ишине тыюу салынган агенттиктердин жана алар ишке орноштурган мамлекеттердин тизмесин жарыялады. Ага ылайык иши токтотулган Vice Group жана Selfvisa, Flygo жана GoTo Германия жана башка бир топ агенттиктер жарандарды Германия, Туркия, Польша, Венгрия, Орусия, Латвия, Литва жана Бириккен Араб Эмирлиги, Финляндия, Болгария, Катарга жумушка орноштуруу менен алектенип келген. Аталган министрлик ар бир багыт алган өлкө үчүн өзүнчө уруксаат белгилерин белгиледи. Буга чейин Ички иштер министрлиги, Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте жарандарды чет мамлекеттерде ишке орноштурууну убада кылган агенттиктерге 3 күндүк рейд жарыялады. АКШга Европа өлкөсүнө жумушка жөнөтүүнү убада кылып, ондогон адамдын акчасын алгандан кийин из жашырып кеткен учурлар аныкталган. Ири суммасын алдатып милицияга кайрылган фактысы дагы бар. Тышкы иштер министрлиги Таиландда Кыргызстанга карата кылмыш иши козголду деген маалыматты тастыктады. Билдирмеге ылайык учурда тиешелүү кызматтар иликтөө иштерин жүргүзүп жатат. Малайзиядагы элчилик шектүү менен байланышта экендиги маалым болду. Буга чейин The Thailand басылмасы кыргызстандык ММА мушкерин саунанын 19 жаштагы кызматкерин зордуктады деп издеп жаткандыгы маалым болгон. Жабырлануучу 21 августта полицияга арыз жазган. Кыздын айтымында 28 жаштагы Султан Машугулардан кийин саунадагы муздак ванна кызматын буйрутма берген. Кызматкер ваннаны даярдап коюп, администратордун ордуна келген. Процедурадан кийин мушкер персоналды аталган бөлмөгө чакырып зордуктаган. Мындан кийин спортчу кыздан бул тууралуу эч кимге айтпашын талап кылып, эртеси саунага келүүнү убадалаган. Мушкер кеткенден кийин соң жабырлануучу кыз аймактык полицияга кайрылган. Эркештам көзөмөл өткөрмө бекетинде Бажы инфратүзүмү мамлекеттик ишканасынын кызматкерлерин сабаган 25 киши кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка ылайык аталган ишкана Бажыдагы коррупциялык иштерди жоюу максатында түзүлгөн. Бирок бул ошол жерде ортомчулук менен алектенген жергиликтүү тургундарга жакпай калган. Жергиликтүү тургундардан турган топ импорттолуучу товарларды көзөмөлгө алышкан. Мындай аракет мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгүнө тоскоолдук жараткан деп айтылат маалыматта. УКМК билдиргендей, натыйжада 25 адам мамлекеттик ишкананын кызматкерлерин сабап салган. Алар 10 сентябрь күнү УКМК тарабынан кармалган. Нарын облусунун Жумгал районунда жер аянттарын жеке менчикке мыйзамсыз чыгаруу фактысы боюнча бир катар мамлекеттик кызматкерлер кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Кылмыш жаза кодексинин 337-беренеси кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланууга каралган кылмышка шектүү катары райондук мамлекеттик администрация башчысынын орун басары, өз алдынча башкаруу органдарынын башчысы жана орун басары, ошондой эле Нарын облусунун Жумгал районундагы бир катар мамлекеттик органдардын жетекчилери жана кызматкерлери жалпысынан 8 адам кармалды. Ага Жумгал районундагы Чайек, Байзак айыл аймактарындагы айыл чарба багытындагы жерди кайра бөлүштүрүү фондуна тиешелүү болгон жалпы аянты 2,84 га наркы 95 миллион сомду түзгөн жер аянттарын жеке турак жай куруу үчүн менчикке мыйзамсыз каттап беришкен. Алардын мындай аракеттери нааразычылыктарды жараткан. Учурда аталган кылмыштарга тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча тергөө амалдары уланып жатат.